анан башка шаарларга алдырып атышат. Күйөөгө тийген кыздар бияктан алат, үй алган мекендештер аябай көп азыр. Ошолор алып атат. Анан эң арзанан сапаты жакшы. Түш десе эле түшүп бере берем. Алтыдан келдим дегендерге 2,5 миңден. Бардыгы. Ооба. Анан мындай постоянный клиенттерим мындай нары бери өтүп кеткендерге 3,5дан. Алсудан келгендерге 2,5 миңден. Ооба. Анан ол жерге баларды бардыгы 600 деп жазып койсо эле. Мына канчадан, мына канчадан, мына канчадан. Эже, баары 600, менден башкасы мен эле 450 деп койсом күлүшөт да. Ар бир 4 айымга бирден төшөк белекке берилет. Мына мондай болгон жир төшөк. Андыктан ушул аягы 0305 мен номеримди жазып койдум. Мына ошол номерге скриншот кылып мага жибериңиздер. Лайк, подписка жана группа контакттарга бөлүшкөнүңүздө. Алсу кимге берип кой десе, мен берип кое берем. Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары? Мен бүгүн дагы ушул Преображенская площадь метродогу торговая галереянын -1 этажында жайгашкан Жеңиш Күлөжекемдин дүкөнүнө келип калдым. Өзүңүздөр билгендей 30 январь күнү магазин жабылат деп баардык кийимдердин баардыгы 600 рубльдан болгон. Азыр дагы жаңылыктар пайда болуп калыптыр. Ошол жаңылыктар боюнча толук маалыматты азыр ушул дүкөндүн жана ушул төшөк, шейшеп саткан Жеңиш Күлөжекемден толук маалымат алабыз. Андыктан каналга катталып лайк басып биз менен бирге болуңуздар. Эгерде эсиңиздерде болсо, мурунку видеодо мен ушул бир адамды тандап алып, бир шым менен бир кофта менден деп айткан болчумун. Вот ошол адамды азыр биз тандап алабыз. Жана ошондой эле Жеңиш Күлөжекемден бир куртка менден деген ошол эки адамды азыр биз тандап алып, азыр ошо белектерди беребиз. Андан сырткары ушул видеону сиздер дагы досторуңуз менен максималдуу түрдө бөлүшөсүз, лайкты басасыз, подписканы басасыз. Жана ушул эң көп бөлүшкөн адамды ушул видеону, ошол адамга дагы бир сонун белек бар. Аны видеонун аягында айтып берем. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр эгерде эсиңиздерде болсо, мурунку видеодо биз эки адамды тандап алып, ошого белек берем дегенбиз. Эң көп ошол видео контакттарына жөнөткөн жана лайкты баскан жана подписка баскан адамдарды биз тандап алып белек берем дегенбиз мурункусунда. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык, кел Алсу. Келдим эже. Эсиңиздеби мурункусунда ушинтип эме белек беребиз дебедик беле? Ошолорду азыр сиздин ошо телефонуңуздан полностью ошо жибергендерди тандап, арасынан ушул эң көп жиберген ушул эки номерди. Ооба. Алсуга берип коем деп айтканмын, ушу бердим азыр аманатыңыздарды. Мына ушул жерден аябай эле көп адамдар, аябай эле көбүңүздөр ушул лайкты басып, подписка басып, жана аябай көп группа контакттарга бөлүшкөндөр аябай көп экен. Бирок арасынан көбүнчө ушул эң эле көп тараткан ушул эки номерди айымдар экен. Ошоларды мен сиздерге айта кетейин. Аттары ким экен эже? Билбейм. Тилекке каршы мен да билбейм аттарын, бирок номерлерин айта кетейин. +7 999 809 0538. Мына ушул айым аягы 0538. Сиз связга чыгып коюңуз. Аягы 0305 мен өзүм номеримди да ушул жерге калтыра кетем. Жана Жеңиш Күлөжеке чалып связга чыгып коюңуз. Ушул номердеги айым сизге 2 штук кийим. Тандаганыңыз, кааласаңыз кофта, шим же куртка, каалаганыңыз 2 штук кийим алып кетиңиз. Жана ошондой эле экинчиси +7 926 105 34 24. Бул айымды дагы атын билбейбиз. Ошо жазгандарды WhatsAppка жибергендерде ошончо эле эже баарын скрин кыла берген экен, баары эле скрин кылып мына алсу деп эле. Вот ошолордун арасынан аттарын сурабай калыптырбыз тилекке каршы. Ошол эже тоже сиз дагы келиңиз, алып кетиңиз, сизге дагы 2 штук кийим. Өзү 1 штук деген элек, бул жакта Жеңиш Күлөжем жок, буга деле 2 штук боло берсин, экөөнө бирдей болсун, себеби экөө эң эле күчтүү аракет кылган ушул эки айым болду деп эже өзү айтып калды, сунуш кылып. Ошондуктан келиңиздер, ушул эки айым. Бири 0538 аягы, бири 3424. Дагы бир жолу айтылай кетсем, 999 809 0538 номериндеги айым, 926 105 34 24 номериндеги айым. Келиңиздер Жеңиш Күлөжекемдин дүкөнүнө, жана ушул жерден каалаган кийимиңиздерден 2 штук тандап алып кетиңиздер. Бекер, абсолютно. Сөзүңдү толуктай кетейин, Алсуга чалсаңыздар алышы мүмкүн, мага чалсаңыздар ала албай калышы мүмкүн. Ушул эки номердин ээси келип мага эле жөн эле көрсөтсөңүздөр номериңиздерди. Бул жерде мен текшерип карап берип кое берем. Анан ошондой эле бир эле бул эки айымдын аракети эмес, биринчиден сенин аракетиң болду, анан жалпы элдин да аракети болду. Анда мен да эки кийим тандап кетейин, Жок, эми өзүң биле. Бирок бул экөөнү мен өзүм берем, А сен кимге бересиң? Ой, тамаша эже, тамаша. Сен өзүңө? Ооба. Конечно, сага 4 кийим деле беребиз го. Эжени карагылачы, Мен магазиндин баарын сен да бирөөгө бергиң келип аткан депчи. Жок. Ой, тамаша. Ушул жерден алып эле салалычы, окшобой калды что-то. Сиз жаман ичтар экенин ойлоп калат азыр. Жок, койсоң кошко берейин. Мен эл билет кандай экенимди. Тамаша эже.
Так, мекендештер, анда ушул номердегилер келиңиздер. Мен өзүм да номеримди жазып коем, аягы 0305. Бирок мага кечке чалып эметип бербеңиздер. Ушул эле 2 номер мага чалыңыздар. Калгандары дүкөн сурап чала бермей жок. Той жүрөлү. Каягында. Адрес жазылып турса деле сурай берет экенбиз да, бул эми биз көнүп калыптырбыз да. Ооба. Могул жерге бааларды баардыгы 600 деп жазып койсо эле, мына канчадан, мына канчадан, мына канчадан дейт. Же баары 600, менден башкасы мен эле 450 деп койсом күлүшөт да. Анда же ушул жаңылыктардан айта кетсеңиз, сиз 30 жабылам деп, анан азыр 30-уна жабылбай калдым дегендей кылдыңыз, ошол боюнча толугураак. Рахмат, сага дагы, элге да рахмат. 30 жабылып туруп, баардык товарларды сатып туруп, ага материал алып келмекпиз. Шүгүр, материалга да кичине чыгарып алдык. Анан эми онун да биз кааласак каалабасак дагы буга чейин күткөн, шейшеп күткөн адамдарым бар да. Ошолорго тигип беришим керек эле. Ошол шейшепти тигип берем деп ар кандай аракеттерди кылдым. Алсу өзүң көрүпчү. Тууганыман жардам сурадым, таанышыман жардам сурадым, аракетимди кылдым, аны саттым, муну саттым, арзан саттым, кымбат саттым. Кыскасы, акыркы ушулдан бир жыйынтык чыккандай болду да, чындыгын айткандачы. Мурда эле ушундай кылбай белең деп келгендердин баары айтып атат да. Анан кыскасы, мен элге ыраазымын, сага ыраазымын, Аллага ыраазымын, шүгүр. Анан кимге эле акча жакпайт Алсу? Акча жакпайт деген адам мага келип чыдап кетсинчи, айтып койчу ошонучу. Туура. Кимге акча жакпаса, мага деле келе бергиле. Ошол анан кийин кичине материалдын акчасын чогулттум эми, бирок ал материалды кыркып тигип кичине онуна чейин заготовкада кылышым керек да. Ага чейин адамбыз да. Дагы башка да проблемалар бар, мисалычы, ошол тиги материалым кыркып тигилгенге чейин бул товарларымды сатып дагы онуна чейин бир айландырып берейин дедим. А ону күнү абсолютно бул жер магазин, шейшеп магазин болот, төшөк магазин болот. Өткөндө сага айтпадым беле? Ошондой же ону күнүнө, онуна чейин азыр кийимдер бар, ону күнү уже кийимдер жок болот. Ону күнү кийимдер жок болот. Аны да толуктуу айтып кетем азыр. Онуна чейин баардыгы 600дөн уланды. Ону күнү, акыркы күнү иштейт, ону күнү саат 8:00 жабылат. 11 күнү бул жерде кийим таппайсыздар. Жок. Анан кийин элдин суранычы аябай көп болуп атат. Аны дагы дальше ойлонобуз, Кудай буйруса. Ушундай эле кылып иштей бербейсиңби, жеңишкүл кийим магазин жаппай эле койбойсуңбу деп суранган эже-сиңдилер аябай көп, келип кетип аткандар көп. Агалар келет, инилер келет, эже-сиңдилер келет. Смычный ценага бергенден көрө ушу карындашыбызга берип кетели депчи. Биз жактан болот экен, биздин келин экен, биздин карындаш экен дешпи. Ушундай жүрөк жылытарлык сөздөрдү айтып келип кетишет да. Анан дагы бир жолу айтып коеюн, анча-мынча мен ютубка кайра чыгат экенсиң, чыгып атасың деген жакындарым айтып коем. Мен ютубка чыкканда сизге кыйынчылык келген болсо, анда менин казанымды калдыратып бериңиз, анда менин арабамды түртүп бериңиз деп айтат элем. Бул мен өзүмдү сатам деп чыгарып аткан жокмун ютубка, чынбы? Мен кылып аткан ишимди реклама кылып чыгарып атам. Бул ишим менин дагы чыгышы мүмкүн ютубка, ошон үчүн чын. Менин кайсы числода келейин эже, сразу календарь жазып кетейин. Кудай буйруса, сен кийинкиде тамаша. Жок, келесиң, тамаша эмес. Пастель магазинди көрсөтпөйлүбү элдерге? Точно. 11 күнү келесиң, 11 күнү пастель магазин мына мондай болду деп, 11-чи дагы 11-инде Алсу экөөбүздү көрөсүңөр. Биздин сериал 11-инде кийинки серия чыгат. 11-инде чыгат буйруса. Ошол, анан кийин андан дальше дагы эмне болот? Дагы ошо Алсу аркылуу бөлүшүп турабыз. Аябай көп адам келди чындыгында. Ушул адам көп келип атат, мен сүйүнүп атам, сырттагы анча-мынча адамдарым болсо капа болуп атат. Баягы жетекчилер биякты арендага алып иштетебиз да, менчик эмес да. Ар кандай жактан тыюу салып атышат да, ишылса. Ага карабай мен талпынып иштеп атам. Манекенин койбо дейт, бир эшигиңди чоң ачпа, бир эшигиң кичинекей ачпа деп ар кандай эмелерди коюп атат кыскасы. Тилекке каршы азыр ушундай бир аз кысымдар болуп кетти. Но анын баарына карабастан ушинтип иштеп аткан эжелер бүт барыңыздарга аябай эле мен чындыгында горжусь. Я горжусь. Колума келген подаркаларымды берип атам, анан баардыгы 600дөн коюп коюп атам. Ушул Алсу дагы деле келип алышса болот. Товарлар жаңырып атат. Бүгүн дагы келди товар. Эртең жумабы, эртең келбейт, суббота дагы келет. Кудай буйруса, ушинтип черезден товар келип атат. Онуна чейин келип турат. Ооба. Андыктан мекендештер, биз сиздерге азыр толук ушул магазиндеги кийимдерди дагы бир сыйра тааныштырып көрсөтүп өтөлү. Дагы бир жолу сиздерге кайталап айта кетсем, мына ушул жерде көрүп турганыңыздардын баардыгы болгону 600 рубльдан. Андыктан чамдаңыздар, 10 күнү акыркы күн. Это уже все, исключение. Ондан кийин уже кийимдер калбайт. Андыктан шашылыңыздар. Кеттик. 11 күнү жаңы видео чыгат, бияк пастель магазин болгон боюнча буйруса. Ооба. 11 күнү күйөөгө тияткандар же үйүндө постельный бельесун жаңылагандар келе бериңиздер. Мурда заказ күткөндөр дагы. Ооба.
Ошол бул деген Алсу баягы толстовкаларыбыз аябай көп алып кетип атышат. 10дон 20дан кылып алып кетип атышат. Уже жаңылары келип калганбы? Ооба, жаңыланып атат да. Кыргызстанга алып кетип атышат. Дачага да орустар алып кетип атат, жумушка келебиз депчи. Ошо аябай ушуларыбыз кыйын жакшы өтүп атат чындыгында. 600 эле рубльдан болгонучу. Размерлер чоң размерлер да келе баштады. Буларды мурда да көрсөткөм, ошол эле. Курткаларыбыз аз калды, анан куртканы дагы алып келели десек, погодага карап турабыз. Өзүм 600 рубльдан кийим сатсам, анан дагы көп алып келип алсам, акчам кармалып калат да. Анан буларды пока алып келбей турайын дедим куртканы. Шымдар келип атат, мондай кыздардын шымдары жайкыга сонун. Булар деле 600 рубльдан. Булардын размерлери бар. Размер, расцветкалары бар. Эң сонун. Ошондой эле Алсу мондай двойкалар бар. Булар дагы астын 600кө, үстүн 600 алса болот. Спортивный мырзаларга. Ичтерин болсо карап кой мондай. 600 рубльдан. Ичтери наческен такой. Тонкий мех. Ооба, бардыгы размерлер бар, расцветкалар бар. 600 рубльдан үстү, 600 рубльдан асты. Келип размерлериңерди кийип көрүп алсаңыздар болот. Ошондой эле сонун этегине чейин тартып көрсөтсөң да болот. Бүт ушул двойкалар асты үстү менен булар 600дөн. Ух ты. Ооба. Мо двойкалар асты үстү биригип 600 рубльдан. 600 рубль мына асты үстү менен мына шымы, костюму менен 600 рубльдан. Расцветкалар, размерлер кенен. Өткөндө бир күндө алып келсем, 100 уштукту алып келсем, бир күндө 100 уштук калбай калып атпайбы? Азыр аябай көп алып келип койдум. Мо Velvet булар өзү башка дүкөндөрдө жана ошондой эле башка дүкөнгө салыштырмалуу, например, Валберстен ушуларды заказ кылам десеңиздер, булар как минимум 3000, 4000 ушундай турат. Айтып атышат. Ооба. Ошо көйнөктөр бар апаларга, эжелерге, булар деле 600дөн аябай көп алып кетип атышат буларды дагы. Кофталар кыскасы бизде баанын баардыгы эле бир эле 600дөн. Мындай жилеткалар өткөндө сен келгенде жок болчу Алсу? Ооба, жок болчу. Буларды жаңыртып койдум, көрдүң. Мына размерлери бар, булар дагы 600дөн. Эң сонун. Кудайга шүгүр. Ооба. Элдер айтат, койчу сендей болгон баа эчтеде жок, ушинтип эле иштей берчи дейт. Анан мен айттым, кой дедим. Кааласам, каалабасам дагы мен элге сөз бергем, onu да шишеп дегем деп, ошол күнү жабышым керек болгон, 10 күн убактыбыз бар дедим. Эже бирок чындыгында эле да, эми сөз бергем деп эле, эгер ишиңиз жакшы болуп атса, таштап койбостон продолжать этсеңиз болбойбу? Этсем болот. Болгону мен жок дегенде могу күтүп аткан адамдардын эмеси бар да, шешептерин беришим керек да. Ошолорду берем деп процент алдым, бул товарын арзан саттым, кымбат саттым, ар кандай иштерди кылдым жогоруда айткандай. Ошону мен февралдын 10-нан жок дегенде февралдын этегине чейин тигип беришим керек, күткөн элдердин аманатын. Мен элдерге өтө ыраазымын да, ушунчалык. Ошону бергенден кийин кайра февралдын 25-иненби же марттын 1-иненби канча тезирээк берип бүтсөм, ошончолук тезирээк кайра ушундай 600 рубльдан магазин кайра ачабыз. Кудай буйруса. Ал күндө да күтөбүз. Бут кийимдер дагы бар, Алсу өткөндө сен келгенде бар белек, жок беле? Бар болчу, бир аз тияка сыртта турган. Ушуларды көп алып келдик. Жок, булар жок болчу же. Булар жаңы келиптир, Булар жаңы келди, ооба. Булардын расцветкалары, размерлери көп. Булар деле 600 рубльдан. Анан могуларды дагы алып келдим. 600 рубль булар да комплект. Ооба, анан дагы Алсу сага мактанайын деген дайым бар эле. Пижамаларым бар болчу. Алар дагы 600дөн. Ух ты, жүрүңүз санда. Пижамаларды көрөм. Мына пижамалар эмнеде илинип турат. Мына 48 размерге чейин 600 рубльдан бул пижамалар дагы. Сонун. Штапелден, ооба. Чоң эжелерге дагы бар. Ар кандай. Пижамалар кыскасы көп, бардыгы 600 рубльдан. Мына караңыздар, бул жакта ар кандай түрүнөн, асты үстү менен двойка, тройка. Андыктан келиңиздер, тандап алып кетиңиздер. 10 күнү уже бул дүкөн жабылат. Мүмкүн эже кийинкисинде вообще премиум класс ачып мындай 600дөн болбой калышы мүмкүн, так что шашылыңыздар. Акыркы 10 күн ушундай болгон. Түрүнөн кааласаңар велюровый, кааласаңар ХБ, обычный, ар кандай түрүнөн бар. Жеңишкүлчө төшөктөр аябай көп келген турбайбы бунусу? Ооба, Кудайга шүгүр. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ушу төшөктөрдү алып аткан мекендештериме да рахмат. Анан бир айда 200 штуктан 3 жолу заказ кылчумун да мурда ушу төшөктөрдөнчү. Азыр аябай көп жака таралып атат экенбиз. Шүгүр. Алып аткан адамдар да таралтып атат. Мына азырдын экөөнү дагы тиги кыска упаковка кылып берем. 300дөн заказ кылып калдым 3 жолу. 900 штук заказ кылып атам бир айда. Ух ты. Ошого чыктык. Ошончо төшөк, элдер ошончо төшөк керек бекен эже элдин башка баарына? шаарларга алып кетип атат Алсу. Мен өзүм да кийин баягы заказ кылып аткандарым ойлонуп, ушунча болуп кеттир деп таң калдым. Анан рахмат ушу алып аткан адамдарга. Анан мунун аркасында ошончолук эмелер бар да, түйшүктөрчү. Кыргызстандан салышат. Бияктан мен мынтип клиенттерге ороп берем. Кыргызстандан келгендерди эме кылабыз, жыябыз.
ошо дагы жолдо Кудай буйрса 300 штук төшөк келет атат. Анан башка шаарларга алдырып атышат. Күйөөгө тийген кыздар бияктан алат, үй алган мекендештер аябай көп азыр. Ошолор алып атат. Анан эң арзанан сапаты жакшы. Түш десе эле түшүп бере берем. Баа жагынан жакшы бизден алып ушинтип. Ошого ушу төшөк менен шешеп көтөйүн деп атпаймынбы Алсу? Баалардын андай же ушунча келип калып төшөктөрдү. Айта кетпейсизби биз? Алсудан келдим дегендерге 2,5 миңден. Бардыгы. Ооба. Анан мындай постоянный клиенттерим мындай нары бери өтүп кеткендерге 3,5дан. Алсудан келгендерге 2,5 миңден. Мессага, октуңуздар да бекемдештир. Менден келип 2,5 миңден алып кетиңиздер. Бул жакта төшөктөр түрүнөн. Булар еще эже комплектер, комплектери бар, подушкалары менен. Ооба. Нететине караңыздар, комплектер, жана ошондой эле булардын бардыгы подушкалары менен. Жана ошондой эле ушул бул жакта машина айдаган агаларыбыз, эжелерибиз ошолорго мына мондой консон атайын машиналарга да төшөктөрдү тигет эжеке. Андан сырткары подушкалары бар, жана постельный бельелорду тигет. Постельный белье тиктик, өзүм көз алдыңда заказ алдым, 2 орустан көрдүм. Ооба. Сразу даярдап бердим, бирөөнү алып кетти, бирөө мына. Азыр эле ушинтип эже бир материалды алат экен, кыркып туруп жапчаң кылып упаковка кылып коет экен. Көргөнгө оңой. Кылып көрбөйсүң бирде Алсу? Жок эже, мен колуман келбейт. Көпчүлүгү келет, нарыдан бери эле кыркып берип койчу, тигип берип койчу депчи анан. Айтканга оңой, анан иште баары бир. Ооба, ар бирисинин өзүнүн кыйынчылыгы бар деңиз. Ал жумушка мээрим төгүп кылыш керек, көңүл бөлүп кылыш керек, ошого жараша убакыт кетириш керек да. Эң туура. Урматтуу мекендештер, азыр ушул Жеңиш Гүл эженин дүкөнүнөн сиздерге толук эле маалымат алып бергенге аракет кылдым. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, экранда турган номерге чалыңыздар. Жана ошондой эле дагы бир жолу кайталай кетсем, 10 февраль күнү дүкөн жабылат полностью. Ошондуктан шашылыңыздар. 10 февралга чейин бардык кийимдер 600 рубльдан. Жана ошондой эле мына ушул номердеги айымдар сиздерди 2ден кийим сиздерге белек, андыктан келиңиздер. Анан бунусунда дагы бир жаңы оюм. Буларга мурунку видеодогу айымдар. Да, бул мурунку видеодогу айымдар 30 январдан 10 февральга чейин кимде ким подписканы басып, лайкты басып, көптөгөн өзүнүн группа контакттарына ушул видеону таратып, аягы 0305 мен өзүм номеримди жазып коем экранга, мына ошол номерге WhatsAppка жибересиздер. Ошол жактан эки төшөк бележе? 4 айымга 4төн бере элем. Кудайга шүгүр адамдар келип атат. 4 айымга 4. Серьезно? Серьезно. Уктуңуздар, я не виновата, она сама. Мен тилинен тарткан жокмун өзү, көрдүңүздөр. Так что 4 айымга 4 төшөк белек. Ар бирине бирден бирок 4 штуктан дебесин. Ооба. Ар бир 4 айымга бирден төшөк белекке берилет. Мына мондай болгон жир төшөк. Андыктан ушул аягы 0305 мен номеримди жазып койдум. Мына ошол номерге скриншот кылып мага жибериңиздер. Лайк, подписка жана группа контакттарга бөлүшкөнүңүздө. Алсу кимге берип кой десе, мен берип кое берем. 4 айымга 4 жер. Ооба. Мен 11 күнү дагы келем, 11 күнү анда результатты чыгарабыз экенбиз. Буйруса ошол сен келген күнү чыгарып туруп, ушу видеодон бөлүшөбүз кимге буйруганын. Андыктан сиздер шашылып бөлүшүп Алсуга жөнөтө бериңиздер, бөлүшкөндөрүңүздөрдү скриншот кылып туруп. Ошондой эле Алсу келип айткандан кийин мага келип магазинден алып кете бересиздер. Ооба. А мен ошол группа контакттар менен бардык бөлүшкөн айымдарды өзүм бүт баарын сактап алам. Жана баарын көрсөтүп, ушул жерден эже экөөбүз мүмкүн чогуу баарын тандайбыз. Андыктан кийинки эфирде көрүшкөнчө шашылыңыздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса, жасап берет. Баса, регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин 1 күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кири чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар.